Naba suresi 9-ayet. Ve cealna nevmekum sübata. Uykunlardı sübata kıldık. Subbota kıldık dedi da. Oşo subbota eкен da. As-sabtu degeni 7-chi kun jaratılуу toktogон kun dedik ya. Anan Cuma jaratılуу toktogон kun. Бардыгы жаратылып токтоду. Анан кийин as-sabtu degeni токтоду dedik ya. Токтоду. Токтоду degeni ошо кыймылсыз адамга тиешелүү да эми бул. Wa ja'alna nawmakum subata degeni sizlerдин уйкуңарды кыймылдабай жатып, аракетсиз жатып эс ала турган кылдык деген сөз да. Яхудилерге дагы мурунку замандарда жума күнү дем алыш экен. Жума күнү улуктоо аларга да парыз кылынган экен да яхудилерге дагы. Муса алейхисаламдын доорунда яхудилер козголоң кылыштыр пайгамбарга каршы. Жок бизге субботаны кылып бересиң деп. Шаббатты кылып бересиң дештир да. Анан Аллах Таала аларды сынаш үчүн ошол күндү аларга дем алыш кылып берген экен. Анан жанагы деңиздин боюндагы яхудилер бар го. Бакара сүрөсү 65-те келет. Валакад алимтумуллазина тадау минкум фис-сабти деп. Ошо сабт суббота күн жөнүндө чектен чыккан элдерди билдиңби деп, Факулна лахум куну кирадатан хасиин, аларды жек көрүндү маймылдарга айланып калгыла дедик деп. Деңиздин жээгинде яхудилердин бир эмеси уруусу жашаган. Алла Таала аларга жума күндү жума күндү улуктоону анан неме кылып берди. 7-чи күн кылып берди да, ишемби күнү кылып берди. Сабт, суббота, шаббат кылып берди да. Сынаш үчүн. Анан ошол күнү алар иштеш керек эмес эле. Тиричилик кылбаш керек эле да. Бирок алардын ошол күнү Алла Таала иштеген жок, биз да иштебейбиз дегени туура эмес акыйда. Күндү улукташ маанисинде Алла Таала жылдырып берген бирок. Ошондо алар иштебеш керек болгон күнү Алла Таала деңизге балыктарды көп чыгарып койду. Башка күндөрү балыктар жок эле. Алар балыкчылык менен да жашоосу тиричилиги. Башка күндөрү чыгат, балык жок. Ишемби күнү иштебеш керек эле, бирок балыктар кыйрап атат да. Иштебеш керек эле. Анан эмне кылышты алар? Алар же жума күнү казып коюшту, же 6-чы күнү кечинде казып коюшту. Жума күнү казып коюшту. Жанагы деңизден мындай арык кылып, бир көлчөктөрдү казып коюшту да, деңизден келе турган. Анан ошол жерлерге балыктар толуп калат эле. Анан дүйшөмбү күн же башка күн терип ала берет эле да. Иштебегени менен айламал кылышты. Алланын өкүмүнө айламал менен, Алланын өкүмүнө мындай буйт тактап атты да Алланын өкүмүнө. Анан эмне кылды Алла Таала? Куну кирадатан хасиин, жек көрүндү маймылдарга айлангыла деп аларды маймылдарга айлантырып салды. Ошол сыяктуу Алланын өкүмүнө буйтактаган окуялар болот да. Ар кайсы заманда. Өздөрүчө Алланын өкүмүн жасаган болот, бирок мында ушу яхудилерге ошо буйтактап кетишет. Кыскасы Куранда суббата деген сөз бар экен. Бир гана таштит жок экен быда. Суббата орустарда суббота. Суббота эмне үчүн суббота экенин өткөн сабакта эмне кылдык? Таныштык. Эми бүгүнкү сабакта силер менен биз дагы бир маселе жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал маселе азыр актуалдуу болуп калды да, өзү
туруп эле актуалдуу боло калат да. Ошону козгошот, ошол маселени туруп эле козгошот да. Ал маселе өкүм маселеси. Өкүм. Ал маселе инил хукму илля лиллах. Өкүм Алланыкы эле го. Немеге азыркы падышалар Куран менен өкүм кылбайт, анан алар капыр болот деген маселе да. Ошол маселени улам хавариждер козгоп атышат. Силер менен хавариждерди өттүк өтпөдүкпү? Хавариждер дегендер бар, тарыхта өткөн алар. Али разияллаху анху менен Умавия разияллаху анхуга каршы чыгышкан. Мындай жатканда бийликке каршы чыгышкан да. Ошол хавариждердин азыркы күндөгү хавариж тайпалары бар, алар Ихванул Муслимин партиясы, Хизбут Тахрир партиясы, анан жанагы бийликке каршы курал көтөргөн куралчандар. Өзүнчө мужахид деп болот, өздөрүн боевик деп болушат. Аларды туура эмес ат менен радикал салафилер деп айтышат. Алар салафи эмес алар. Эгер салафи болгондо, бийликке каршы чыкпайт эле да. Салафи алымдары бийликке каршы чыкпагыла деп айтат. Ага аяттардан, далилдерден, хадистерден далил келтиришет, бирок алар салафи алымдарды угушпайт. Алар кимди угат? Алар ихван алымдарын угат да. Ихвандар бийликке каршы чыгууну Курандан далил табып беришкен. Азыр интернетте ушул неме жүрөт, мага да ташташты, ушуга не дейсиз? Эки түрк бала Курандан аят айтып, падышаларды капыр деп атат да. Курандан аят айтып, падышаларды капыр деп атат. Алар дүйнө боюнча көп, ихвандар, хизбуттар, алымдары бар. Мына жаш балдарды дагы ушундай кылып чыгарып коюшкан. Азыр ошону силерге коюп берем. Бүт немелерде таркап, булардын сөздөрүнө ой машалла деп пикир жазып, уккандар, көргөндөр. Жаштырып öyle alım bolup kaldılar. Günahkar mı olunuyor yoksa şirk mi oluyor? Şirk olunuyor abi. Çünkü yaratan kimse hükmetmek de ona aittir. Allah ayetinde buyuruyor ki padişaların başkarısı şirkli de günahı dese şirk de odur. Bu ayeti şimdi günümüzde kıyaslarsak yöneticiler Allah'ın haramını helalini haramlaştırmışlar değil mi abi? Genel evi açıp önüne 2 polis koyup Allah'ın haramını helalleştiriyorlar. Aynı şekilde Allah ayetinde buyuruyor ki faiz işlerse Allah'a ve Resulüne harp açmış olur. Bu sistem Allah'ın haramını helalini haramlaştırıyor ve bu ayete göre bunlar kafir olur ve bu aynı şekilde bunu destekleyenler de bu şirke, bu günaha, bu fıska, bu şeye ortak olurlar abi. Allah Maide suresi 44'te diyor ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Her kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileri. Şimdi sen bu ayetten ne anlıyorsun abi? Allah diyor ben hükmümle hükmetmeyen kafirdir mesela. Sen bu ayetten ne anlıyorsun? Allah'ın hükmüyle yönetmeyenler ve bunlara destek verenler bunlar zaten şirk içindedir. Allah'ın hükmü menен hüküm kılbagan padişalar kafir bolboganda emne bolot? Sen ne deysin deydi. Oşolordu şaylaganlar da kafir deydi. Oşolorga jardam bergenler, oşolordu şaylaganlar da kafir deydi. Kur'anda aytıp turбайбы deydi. Men lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun deb Kur'anda turat ko deydi. Ушул неме азыр өтө көп айланып атат. Буну атайы кимдер айлантат? Ошол ихвандар, хизбуттар, takfiristler aylantышат да бул нерсени. Маселе ошондо. Ушул эле аяттын эми биз тафсирден карайбыз да. Буларда тафсир каралбайт, тафсир менен шатагы жок. Ошол аяттын үстүдө захир деп коет, кандай айтылган болсо бүт ошондой эле кабыл алынат. Мен лам яхкум бима анзалаллаху фа улайка хумул кафирунду сөзмө-сөз которгондо ошол эле маани чыгат. Ким Алланын түшүргөнү менен өкүм кылбаса ал капыр деп эле чыгат. Эми ошо кандай айтылган тафсирлерде. Азыр биз силер менен тафсир Ибн Касирди карайбыз, ошол аяттын тафсирин.
Wa qala akharun, bir qancha fikrlar bor. Aytib o'tadi Ibn Kasir. Кейбір алымдар айтады, бәл әнә безалика куфрун дуна куфр. Bu çoğun kafirde aytkan жоқ, кичине кафирде айтты отады да. Ва зулмин дуна зулмин ва фискун дуна фиск деп. Зикру ман кала, ушуну айткандар кимдер? Бул Алланын түшүргөнү менен өкүм кылбаса шарияттан чыгып кетеби, исламдан чыгып кетеби, же исламда калабы деген маселе боюнча жок, исламда калат. Ал чоң капырчылык эмес, ал чоң күнөө. Ал күнөө болот, капырчылык болбойт. Бирок исламдан чыгып кетпейт, капыр болбойт деп ким айткан десе, бир канча адамдарды хаддасана деп келтирет, паланчадан, түкүнчөдөн деп, анан ал Суфиян Сауриге барат. Суфиян Саури Ибн Журайждан уккан болот. Булар табииндер. Ибн Журайж Ата ибн Абу Рабахтан уккан болот. Ата айтып атат, "Каулухум ва ман лам яхкум бима анзалаллаху фа улайка хумул кафирун." Ким Алланын түшүргөнү менен өкүм кылбаса, алар кафирлар деген аят дейт. Куфрун дуна куфрин дейт. Чоң капырчылыктан кичинекей капырчылык. Же болбосо бул күнөө дейт. Хаддасана Ибн Башшар деп дагы паланча түкүнчөдөн хадис келтирип атат. Дагы Ата ибн Абу Рабах. Ата ибн Абу Рабах ким? Бул табиин алымы. Ата ибн Абу Рабахтан келип атат. Суфиян Сауриден келип атат. Таустан келип атат. Таус дагы ким? Табиин алымы. Эми ушул табииндер кимден укту? Хаддасана Ханад кала хаддасана Вукай. Вукай ким? Вукай имам Шафиинин устазы. Ал Вукай атамдан уктум дейт. Атасы Суфиян Сауриден уктум дейт. Суфиян Муаммардан уктум дейт. Ал Таустан уктум дейт. Таус атамдан уктум дейт. Таустун атасы Таус ким? Ал табиин алым. Таустун атасы Ибн Аббастан уктум дейт. Түшүнүңөрбү? Ибн Аббас ким? Ибн Аббас пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда дүнүйүндө 10 жашынан бери пайгамбарыбыздын кызматын кылып, тарбиясын көрүп, илимин алып, дуасын алган бала. Ибн Аббас. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенде Ибн Аббастын апасы аны жетелеп келет дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга тапшырып айтат, бул бала жазышты билет дейт. Зирек бала дейт. Ушуну кызматыңызга алың дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага дуа кылып кызматын алат. Аллахумма аллимху ta'вил дейт. Алла буга Курандын тафсирин үйрөт дейт да. Ибн Аббастын тафсири пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы. Аллимху ta'вил ва фақиху фид-дин дейт. Аны динде билерман кыл дейт. Ибн Аббастын сөзү кимден экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасы. Пайгамбардан дуа алып алым болгон чоң табиин алымы. Ошол кишиден бул тафсир келет. Эмне дейт экен Ибн Аббас? Вахия бихи куфрун. Ова ошондой иш менен Алланын өкүмү менен Алланын айтканын жасабаса, өзүнчө башка өкүм чыгарып койсо, ал куфур деп аталат. Валайса куфран биллах. Бирок Аллага капыр болгондой капыр эмес. Ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи. Алла жок, Кудай жок, китебине ишенбейм, пайгамбарларга ээрчибейм дегендей капырчылык эмес ал деп атат да. Түшүндүңөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп нерселерди дагы капырчылык деп атаган. Көп нерселерди капырчылык деп атаган. Мисалы, сибабул муслиму фусукун ва киталуху куфрун деген. Мусулмандарды бири-бири менен сөгүшкөнү фасыгылык деген. Пасыктык деген да. Ва киталуху куфрун. Бири-бири менен мусулмандардын согушканы капырчылык деген. Мусулмандар бири-бири менен согушса капыр болуп калбайт да. Өзбек кыргыз согушу болду, кыргыз тажик согушу болду. Согушту. Алар капыр болуп калды жок. Алар капыр болбойт.
Бирок киталуху куфр. Аларды бири-бири менен согушканы капырчылык деп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Текст капырчылык деп айтылып атат, сөз айтылып атат. Бирок ал кандай? Куфрун дуна куфрин дейт, чоң. Аллага капырчылык болгон, Алла жок деген капырчылык, Мухаммад алейхиссалам пайгамбар эмес деген капырчылык, периштелер жок, кыямат болбойт деген капырчылык бул адамды исламдан чыгара турган чоң капырчылык. Ошонун алдындагы кичинекей капырчылык бул күнөө дейт деп айтылат. Вала таржиу ба'ди куффаран дагы бир хадисте айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Вала таржиу ба'ди куффаран ядрибу унqa ba'dihim дегендей. Менден кийин дейт, бири-бириңердин мойнуна кылыч сала турган капырларга айланып кетпегиле деген. Сахабалардын заманында бири-биринин мойнуна кылыч салыш болдубу? Болду. Сиффин согушу болду, Жамал согушу болду. Сахабалар эки тарапка бөлүнүп алып согушушту. Айшене тарапта болуп, Муавия тарапта болуп, Али тарапта болуп, Муавия тарапта болуп согуштар болду го. Бири-бирине мойнуна кылыч урду. Бирок сахаба бойдон калды го. Биз алардын акыйдабызда алардын каталарын текшербейбиз, изилдебейбиз, ким күнөөлүү экенин айтпайбыз деген акыйдабыз бар. Бирок сахабалар кафир болуп калган жок. Не деді Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Менден кийин бири-бириңерди мойнуңарга кылыч алган капырларга айланып кетпегиле деди. Бирок Пайгамбардан кийин мойнуна кылыч салышты. Бирок капыр болгон жок. Не болду? Күнөөсү өзүнө. Алла териштирип алат аны. Ошентип Мен лам яхкум бима анзалалла, ким Алланын түшүргөнү Куран менен өкүм кылбаса, ал капыр болот дегендин шарттары бар бир канча. Качан, кандай акыбалда капыр болот. Мына биз азыр кимди уктук? Ибн Аббасты уктук, Таусты уктук, Вукайтты уктук, табииндерди уктук. Эми Ибн Касирди уктууга, Ибн Касир айтып атат муну. Эми имам Табариди угайлы. Имам Табари не деп атат? Ал-инхирафу фи кадиятил хакимияти. Өкүм маселесинде бурулуп кетүү, бузулуп кетүү, ида ахдаса халалан фи асли тасдиq. Эгер ла илаха иллаллахнын негизине кандайдыр бир зыян жеткирип койсо дейт. Ла илаха иллаллахнын негизине зыян жеткирип койсо, ау аслил инкият же моюнсунуунун негизине зыян жеткирип койсо, анда чоң капырчылык болот дейт. Мисалы үчүн ла илаха иллаллахтын ордуна Алладан башка кудай жок дегенин ордуна ла илаха илла доллар десе бирөө мисалы үчүн. Мен долларга гана сыйынам. Ошондойлор барбы? Бирөөлөр бир аялды сүйүп калат дагы, ушу кудайым сенсин деп алат мисалы. Ошондойлор да барбы? Бул ошо тасдиктин негизине балта чапкан маселе болсо, мисалы, же болбосо инкият. Моюнсунуу кимге? Моюнсунуу Аллага. Мусулман кааласа каалабаса моюнсунат Аллага. Ошол Алланын өкүмү менен нафсине ээрчип, Алланын өкүмү менен башкача өкүм кылып аткандар дагы намаз окуйт мисалы үчүн. Инкият бар да, моюнсунат Аллага, моюнсунат, моюн ийип атышат. Эгерде ошолор намазда окубастан жок, мен Аллага моюнсунбай, мен Вашингтонго моюнсунам десе капыр болот. Бирок андай падышалар жок да. Азыркы заманда деле мисалы үчүн. Булар ихвандар, хизбут тахрирлер ошо Мухаммад ибн Салмандан тартып, Салман падыша, Саудиянын падышасынан тартып, Иордания, Сирия, Пакистан, бардык мусулман өлкөлөрү, Туркия, Эрдоганды баш кылып, Өзбекстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, бардыгынын президенти не дейтилер? Булар капыр дейт. Ошолорду каршы күрөш керек, аларды бийликтен түшүрүш керек, революция кылыш керек дейт. Ошолордун ушул идеологиясынын натыйжасында ушул ихван муслиминдин аяттарды бурмалап түшүндүрүүсүнүн натыйжасында мына булар Алланын түшүргөнүн өкүм кылбай атат, капыр болду дегендин натыйжасында Сириянын талкаланышы келип чыкты, Ливиянын талкаланышы, Каддафидин өлүмү,
бүт мусулман дүйнөсүндөгү козголоңдор, талкалангандар ушулар себеп болду. Элди көчөгө чыгып козголоңго чыгарышты. Деги эле мусулман падышага каршы козголоң кылуу өзү биздин акыйдабызда жок да. Bunu mufassirler aytып атат. Ahmad ibn Hanbal мына. Ahmad ibn Hanbal'dın kimde tanıydı? Ahmad'ı kimde tanışat mesela? Bardıq musulmanlar. Sufiye bolsun, Maturidiye bolsun, Salafiye bolsun. Kim bardıq Ahmad ibn Hanbal'dı kimde tanıydı? Ahl-i Sünna'nın imamı dep tanıydı. Ahl-i Sünna'nın imamı dep tanıydı. Sünni akıyda kamalıp жоқ болып кетіп отқанда, сүнни алымдар бірін-бірін ошол Муътазила падышалары тарабынан куугунга алынганда, Кур'ан жаратылган деп айткан деп мисал үчүн. Халифалар Муътазила болуп кеткен. Муътазилалардын акыйдасы Кур'ан жаратылган деп айтылганда, аны ол маселеге келебиз кийин. Анын маанисин көпчүлүк айта берет, Кур'ан жаратылган деп айтылат, бирок маанисин көп түшүнүшпөйт. Ага кейін бір сабақ қылабыз, Құран жаратылған анын түбүндө эмне жатат. Ошентип Құран жаратылған деп алар акыйдага киргизип коюшат, падышалардын кулагына сиңирип коет, падышалар дагы анан кийин алымдарды алып келип айт дейт, Құран жаратылған деп айт дейт. Жаратылған деп айтса калат, айтпаса камакка же өлүмгө кетет. Ошентип падышалар бардыгы тайып кеткенде бир Ахмад ибн Хамбал калган. Жок, жаратылган эмес деп калган да. Мунун да окуялары көп, ислам тарыхында да жазып атабыз. Силер менен да сабак кылабыз. Мына ошо Ахмад ибн Хамбал Ахли Сүнна акыйдасын коргоп камакта жатты, жоонуна тилип камчы менен чапты, кыйнады. Бирок шаар эли Басра түп көтөрүлүп Ахмад ибн Хамбалды коргоп чыккан. Түп көтөрүлүп. Ахмадды муну майданга алып чыгып бүгүн сабайт экен десе, эл шаар бүт көтөрүлүп майданга туруп турган да. Сабыр кыл Ахмад, сабыр кыл депчи. Эл 100% Ахмад тарапта. Эл. Падышалар аны кыйнап атат. Уруп атат. Акыйдандан кайтып атат. Ошондо Ахмад ибн Хамбалга бирөө сөз жеткирет. Элдин атынан. Ахмад дейт. Бир ооз сөз айт. Козголоң деген сөз айт. Бир ооз. Козголгула. Падышаны алып түшкүлө. Халифаны деп. Бир ооз сөз айт дейт да. Ахмад ибн Хамбал айтпайт ошону. Жок дейт да. Падыша бул мусулмандарды бириктирип турган адам дейт. Эгер падышаны алып койсо, мусулмандар тыркырап кетет дейт. Деп ошол карагыла азыркы эң чоң күнөөдөн жанагы падышанын күнөөсү чоң болгон. Куран жаратылган деп элдерди мажбурлап аткан падышанын күнөөсү азыркы падышаларды эч биринин күнөөсү ага жетпейт. Ал акыйданы бузуп аткан падыша болгон да. Ошого Ахмад ибн Хамбал айткан жок, итаат, моюнсунуу деген. Падыша ким десе, падыша мусулмандардын биримдигинин туткасы деген. Мусулмандар тыркырап кетет деген да. Ахли Сүннанын жолу ушул. Азыр ихвандардын, хизбуттардын не деп атат? Адилетсиздик болуп кетти. Сага нефтиңди чыгарат, башкага сатат, сага бербейт, газыңды чыгарат, башкага сатат, сага бербейт. Өзү жеп алат. Булар эч нерсе эмес да. Эми нафси деген болот. Бул Алла менен өзүнүн ортосундагы иш бул. Ошол нерсе козголоңго, революцияга себеп болбош керек. 4 козголоң кылып не таптык кыргыздар? Артка кетүү. Ар козголоң болгон сайын 10 жыл, 20 жыл, 30 артка кетип атабыз да. Ар революция сайын артка кетип атабыз.
Биз болсо ошо батышчыларды ээрчип, биздин козголоңдорду бардыгы чет өлкөлөр жасап берген. Чет өлкөлүк разведкалар жасап берген. Чынын айтканда. Ошолорду ээрчип акмак болуп жүрөбүз. Ошолорго кошулуп алып, Ихван Муслимин партиясы, Хизбут Тахрир партиясы, Куралчандар салафимин деген, алар салафи эмес. Ушу элдерди айнытып, башын айлантып жүрүшөт. Мына азыркы жаш бала, 2 жаш бала Хизбут Тахрирдин баласы же Ихван Муслимин баласы да. Туркияда көп алар. Же Хизбуттун баласы. Жаштыгынан тарбиялап, көрдүңөрбү? Андан чыгарып койду. Карасаң, астыдагы жанагы эмне деп коет, пикир жазганда. Комментарийни карасаң, 90% колдоп атат жанагы. 95% колдоп атат. Ой, жашыгынан алым болуп калыптыр, кандай сөздөр айтып атат. Алымдар, имамдар айта албаган сөздү айтып атат деп мактап атышат. А бирок түпкүлүгүн билбейт да, ошол аяттын тафсирин билбейт да. Биз өзүбүз дагы вакытында адашып жүргөнбүз да. Ошол аятты тафсирин билбестен. Үстүртөн эле окуп алып, падышалар капыр болот экен да деп. А бирок Ибн Аббас, Ибн Касир, Табари, Ахмад ибн Хамбал алар капыр дебейт экен. Капыр болушунун шарты эмне экен? Капыр болушунун шарты айтыш керек, мен Алланын өкүмү менен башка мен өкүм кылып атам, Алланын өкүмү жарабайт. Жарабайт десе капыр болот. Падышалар айтат, биз кана эле дейт, колубуздан келбейт дейт. Же болбосо нафсиге алданат. Эгер инкар кылбаса капыр болбойт дейт да. Инкар кылбаса нафсиге алданат, коркууга алданат, башкага алданат, ошону менен Алланын түшүргөнү менен өкүм кылбаса, бирок өзү мусулман болсо, ла илаха иллаллахы болсо, Аллага баш ийген болсо, не дейт, ал кафир болбойт дейт. Ошентип, мен лам яхкум бима анзалаллах фа улаика хумул кафирун аятын курал кылып алгандарга алданбаш керек болот. Анан өкүм кылуу дегени бул падышага гана тиешелүү нерсе эмес. Өкүм кылуу ар бир адамга. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Куллукум раин ва мас'улун ан раиятихи. Барыңар өкүм кылуучусуңар деди. Барыңар башкаруучусуңар деди. Раи деп өзү кой баккан адамды айтат өзү. Кой баккан адам, чабан. Чабан ким? Ошо алдагы 15 та койдун башчысы да. Бул жака айдаса, бул жака кетет, бул жака айдаса, кайт десе кайтат, жүр десе жүрөт чабан. 15 та койдун несі? Падышасы. Айтат, бардыңар ошо чабан койлорго кандай башчы болсо, бардыңарда ошо башчылык, падышалык бар деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Раи деген, башкаруучулук бар деген. Эркек өзүнүн үй бүлөсүнө башчы, аял өзүнүн үйүнүн ичинде башчы, балдарынын тарбиясына башчы. Куллукум, бардыңарда башчылык бар дейт. Ва куллукум мас'улун ан раиятихи, бардыңардын кол астыңарда букаралар бар дейт. Раият деп букараны айтат. Барыңардын кол астыңарда бар дейт. Кол астыңардагыдан жооп бересиңер дейт. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардыңар не деди? Бардыңар башчысыңар деди. Эми ошо бардыгыбыз башчы болгондон кийин бардыгыбызда не бар экен? Өкүмдарлык бар экен да. Бардыгыбызда. Мисалы, Куранда өкүм аяттары ошо гана эмес. Ким Алланын түшүргөнү менен өкүм кылбаса, Алланын түшүргөнү Куран. Курандын ичинде бардыгы бар. Падышага тиешелүү сөз дагы бар. Атага тиешелүү, энеге тиешелүү, башчыга тиешелүү, букарага, жөнөкөй бардыгына тиешелүү сөздөр бар. Бардыгы эмне? Бардыгы өкүм. Ва мен лам яхкум бима анзалаллах. Ким Куран менен өкүм кылбаса деген падышага гана тиешелүү эмес, бизге гана тиешелүү. Бизге дагы тиешелүү. Сизге дагы тиешелүү. Мисал үчүн, Ан'ам сүрөсү 108-де Алла Таала айтат: "Ва ла тасуббуллазина яд'уна мин дуниллахи." Алладан башкага дуа кылып аткандарды сөкпөгүлө дейт. Алладан башка. Исага бирөө дуа кылып атат. Эй Иса, теңир,
деп дуа кылып атат да Исага. Аны сөкпөгүлө деп атат. Алла айтып атат, аны сөкпөгүлө деп атат. Bir теңирчи бирөө. Кудайың жок дейт. Андан көрө мен асмандан сурайын дейт. Асмандан сурап атат, же дарактан сурап атат, же булактан сурап атат, же таштан сурап атат. Bir нерседен сурап атат, же мазардан сурап атат. Суфийлер мисалы үчүн, ошолорду сөкпөгүлө деп атат. Алладан башкага дагы дуа кылып атат, бирок силер сөкпөгүлө деп атат. Азыр карагыла кандай. Теңирчи менен мусулман социалдык сеттерди карасаңар, бири-бирин качып жаткан болот. Ашатып жаткан болот бирин-биричи. Эгер колуга курал берип койсоң, атат бирин-бирин. Алла эмне деп атат? Алладан башкага дуа кылгандарды, Алладан башкага сыйынгандарды сөкпөгүлө деп атат. Эми ошо сөккөндөр капыр болуп калдыбы? Капыр эмес да. Теңирчини сөксөң, Алла сөкпөгүлө деди, өкүм кылды, Куран эмне деп атат? Сөкпөгүлө деп атат. А сен болсо, Алланын айтканы менен өкүм кылбастан өзүңдүн хаваң менен, кызуу кандуулугуң менен өкүм кылдың дагы сөктүң. Капыр болдуңбу? Жок. Мен лам яхкум бима анзалаллах, ким Алланын түшүргөнү менен өкүм кылбаса, фа улайка хумул кафирун, ал кафир деп атат. Сиз дагы өкүм кылбай, өзүңүздүн кызуу кандуулугуңуз менен өкүм кылып сөктүңүз. Капырсызбы? Жок. Фаясуббуллаха адуван бигайри илмин. Анда эмне болот десе, аны сөксөң, алар дагы Алланы сөгүшөт дейт да. Аллага сөгүш алып берип атасың сен. Адуван бигайри илмин, алар билбестиктен душман болуп туруп, душман позицияда болуп туруп, алар Алланы сөгөт дейт. Эгер сен анын кудайын сөгсөң, ал сенин кудайыңды сөгөт. Аллага сен сөгүш алып берип атасың. Ошон үчүн Алладан башкаларга сыйынып аткандарды сөкпөгүлө деди Алла Таала. Дагы бир аят. Ан'am suresi 118. Fakulu mimma zukira ismullahi aleyh. Sizler Bismillah deb soyulgandın gana etin jegile dedi. Bismillah deb soyulgan jandыктын gana etin jegile dedi. İn kuntum bi ayatihi mu'minin, eger Allah'ın ayatlarına iman keltirgen bolsoңор, Bismillah deb aytılgan jandыктын etin gana jegile dedi. Biri adamdardın nefsi azır ayabay jaman. Nefsi biri kabandın etin jeyt misal üчүн. Toolordu, Kırgızlar, özüdün эле Kırgızlar. Kabandın etin jeyt da, o atıp alıp turuşup. Kabandın etin jegensиңби дейт, камандын, доңуздун. Каракейик деп ал деп алышат аны. Каракейиктин этин жегенсиңби дейт. Анын этин жейт. Ош базарда эт базар, мына өзүнүн эле Ош базарда эт базар түнкү саат 2-3-төн башталат. Түнкү саат 2-3-төн башталат. Ал жерге ар кандай эттер келет. Эми нәпси шариятты билбейт да, дүйнөнү сүйөт да, бирөөнүн нарында же көлдө же башка жакта бирөөнүн багып аткан семиз бир уyu же өгүзү өлүп калды, же кочкор өлүп калды да, арам өлүп калды да, аны таштай беришпейт адамдар. Ушуну жакшы билип алгыла. Аны Ош базарга, түнкү базарга алып келип өткөрүшөт. Мойнунан бычак тартып коет дагы, алып келип арзан өткөрүшөт. Ошондойлор көп, бардыгы деп айтпайбыз. Бирок биздин кыргыздарда бар бул нерсе, көп бул нерсе. Bir adam айтат да, бизде да болгон кичинелигибизде багып аткан торпогубуз өлүп калды да. Эми торпок багып аткан өгүз болоюн дегенде өлүп калды, арам өлүп калды да. Ошонун этин акам экөөбүз барып бир жака көмүп алсак, бир киши мында карап турат да, көмүп атканда. Ушунча этти көмүп бересиңерби? Ушунча этти көмүп бересиңер дейт да. Жалко болуп атат да агачы. Демек, арам өлгөндү дагы жегендер бар. Алла эмне деп атат? Бисмилла менен союлганды жегиле деп атат. Бул эмне? Бул өкүм.
Бирөө өзүнүн нәпси менен өкүм кылды дагы жеп алды. Капыр болдубу? Жок. Алланын түшүргөнү менен өкүм кылбай атат да. Бирок капыр эмес. Эми Араф сүрөсүндө мындай аят бар. Я бани Адам дейт. О адам баласы дейт. Хузу зинатакум инда кулли масжид. Ар бир мечиттин алдында өзүңөр жасанып кийингиле дейт да. Бул дегени кулли масжид дегени кулли салат дегени. Ар бир намазда жакшы кийимиңерди кийип намаз окугула деп атат да. Хузу зинатакум дегени, зинат дегенде кийим бул жерде. Намазды кийим менен окугула. Аялдар аврет ачылып калбасын дегени. Эркектер дагы аврет ачылып калбасын дегени. Ана мүмкүн болушунча жакшы таза кийим менен ибадат кылгыла. Себеби силер таза Аллага сыйынып атасыңар. Үстү башыңа таза болсун деген аят бул. Хузу зинатакум. Жасалгалуу кийимиңерди алып кийип алгыла деп атат да. Ибадат маалында деп атат. Энди бирөө бар. Ал үстү башы ошол бойдон иш кийими менен намаз окуп атат. Муну аятка түшпөйт да, туурабы? Иш кийими менен эле, зинаты жок ал. Улай башка ар нерсе болуп кеткен. Ошону менен намаз окуп атат. Аят айтат, зинатакум, жасалгалаңарды кийгиле деп атат. Туура келбейби? Туура келбейт. Ал капыр кылып коебузбу ошону? Жок. Вашрабу ва ла тусрифу, жегиле дейт. Кулу, жегиле, ичкиле, ва ла тусрифу, ысырап кылбагыла деп атат. Алла Таала ысырап кылбагыла деп өкүм чыгарды, Биз болсо ысырап кылып атабыз. Ар кадамыбыз ысырап биздин. Кыргыздардын ар кадамы, ар иши, ар бир марекеси, тою дагы, өлүмү дагы ысырап кылгылды. Дасторконду столдун үстүн толтурабыз. Койгонго эч нерсе калбай калат. Столдун бели сынып кетет деген нерселерди коебуз үстүнө. Тирикти тирүү ошо бүтүн бойдон пышырып келебиз эттерди дагы. Анан кийин ошо жерде жешинче жейбиз шкап. Ошо жегенибиз дагы ысырап тойгондун үстүнө жей беребиз. Анан калганын не дейт? Бир нерсе калдырбай алып кеткиле дейт. Алып барабыз, үйүбүздө жеген адам жок. Ысыраптар көп. Эмне биз кафыр болуп калабызбы? Жок, биз кафыр болбойбуз. Бирок Алланын айтканы менен өкүм кылбай атабыз го. Алла эмне деп атат? Жегиле, ичкиле, ысырап кылбагыла деп атат. Бул жөнөкөй адамдан тартып мамлекет башчысына чейин тиешелүү да. Ысырап кылбагыла да, ысырап кылбагыла. Эгер ысырап ушу жегиле, ичкиле, ысырап кылбай жеп ичкиле дегендин өзү менен мамлекетти бутуна тургузуп кетсе болот. Же ар бир үйдүн экономикасын бутуна тургузуп кетсе болот да, ушунун өзү менен. Ысырап кылбай жегиле, ысырап кылбай кийингиле, ысырап кылбай ичкиле дегендин өзү менен мамлекеттин экономикасын бутуна тургузуп кетсе болот. Мен өткөндө айткандай социалдык сфераны оңдоп кетсе болот. Немелер, уюмдар мисалы үчүн. Бизде ар кандай да бирөөбүз бир отурганда $100 жеп койгондор бар, туурабы? Жок, эң азында 4-5 киши отурсаң 10.000 кетет жөн эле. Андайлар көп. Ошону бир үй бүлө бир ай жеп атат да. Туурабы? Мейли сен анчалык кысынып жебе. Бирок ысырап кылсаң, жанагы чачылган нерсе жыйналып атпайбы? Бул мамлекеттик деңгээлде кылса кандай болот ушул нерсени? Бирок жок, бизде андай эмес. Биз ашыкча жешибиз керек, ашыкча кийинишибиз керек, ашыкча баардыгын чачышыбыз керек. Биз кыргызбыз да. Кафыр болуп калып атабызбы? Жок. Алланын түшүргөнү менен өкүм кылбай атабыз да. Жогоруда аятта айтты: "Мен лам яхкум бима анзалаллах", ким Алла түшүргөнү менен өкүм кылбаса, кафыр деди. Биз бул жерде Алланын түшүргөнү менен өкүм кылбай атабыз да. Падышаларга эле тиешелүү бекен ал. Эмнеге падышалар Алланын түшүргөнү менен өкүм кылбай атат? Бизчи биз өкүм кылып атабызбы Алланын түшүргөнү менен?
СИЗОго камалып калдым. Ошол немелер бар ал жерде. Хизбут Тахрир бар. Жанагы террористтер бар да, чогуу жатып калдым, чындап, чогуу бир жерде жатып калдым. Анан акырындап аларды Ахли Сүннага кайтара баштадым да. Салаф салих андай болгон эмес, салаф салих бийликке каршы курал көтөргөн эмес деп аяттарды окуп берем, сабак кыламын. Анан имам болуп намаз окуймун. Ибн Касирден, тафсирден сабак кылабыз. Анан беркилер кайта баштады, акырындап кайта башташты. Хизбуттар кайта баштады, террористтер кайта баштады. Анан bir күнү бирөө келди, жаңы келди. Бир бала келди. Бул жагы 2,5 метр, бул жагы 6 метр, 5 метрдей немеде, камерада. Аны жаргон тили менен, алардын тили менен хата деп коет. Хата деп коет. Бирөө кирип келди. Киргенде эле мындай кылды да, колун. Орусча сүйлөп атат. Мен толку Алланын өкүмү менен жашаймын деп келди да. Ал бала жанагы bir окуя болгон, bir участковойду өлтүрүп көчөдө. Участковойду өлтүрүп камалган бала. Кийин айтып берди, ал ошол игил менен түздөн түз байланышып калган экен. Түздөн түз аркылуу, интернет аркылуу игил менен, игилдин башчылары менен байланышып калыптыр дагы. Өзү 2 диплом бар. Россияда окуган чоң университеттердин 2 чоң университетте окуган 2 диплом бар бала. Интеллигент, башы вообще. Орусча сүйлөйт. Ушул бала иленип калыптыр. Анан ошолор менен интернеттен байланышып, түздөн түз мүчө болуп ошолорго. Анан алар айттыр, эми ар кимиң дептир, өз алдыңча аракетти башта дептир. Ар кимиң өз алдынча ошо өзүңдөгү бийликке каршы аракетти башта деп кептир да, ал жактан буйрук келиптир да. Анан көчөгө чыктым дейт. Мен курал табышым керек болуп атат дейт да. Мен курал табышым керек болуп атат. Анан чөнтөгүмдө бычагым бар эле дейт. Анан капюшонду кийип алып, кандай кылсам экен, же мынау милициянын немесине, бөлүмдөрүнө кол салсамбы, эмне кылсам экен деп эч нерсени чечпейм, бирок көчөгө ошол максатта, курал табуу максатта көчөгө чыктым дейт. Туурам дейт. Капюшон кийип алганмын дейт, туурам дейт. Анан бир опер иштен кайтып аткан болгон. Караса бирөө турат да, капюшон кийип алып, шектүү. Анан барып туруп баягы опер сайла баштайт да баягыга. Эмне кылып жүрөсүң? Брат кетип кал, кой десем болбойт дейт. Аны опер экенин бул дагы билбейт. Ал эми жанагы бир жылдызча алып алам дейби, эмне дейт, анан буга илешип калат да. Эмне кылып жүрөсүң? Жүр участкага, ал бул брат кетип кал дедим дейт, болбойт дейт. Анан кийин кайтып келди эле дейт. Моюнга салдым дейт да, жана бычак менен. Ошол жерден сой берген да. Участковойду сой берген. Ошентип камалып калды. Анын игил экенин билишкен эмес. Жөн эле мындай разбойный нападение деп эле камаган, аны башка жакка камаган. Анан анын немелерге түшүп калган, камераларга көчөдө кетип атканда качып атат да, көчөдө камера бар. Анан камера аркылуу барып үйүнүн тапкан. Тапса анан үйүнөн компьютер чыккан, компьютердин ичинен анан кийин игилдин немелери чыккан, жазышкандары чыккан. Ошентип камалып калган террорист бала. Башка террористтер мага муюп намаз окуп атышат. Сабак кылып атышабыз. Аларды кайтарып атам Ахли Сүннанын жолуга. Карагыла, Ахли Сүнна террорист болбойт. Салаф салихтин жолундагылар террорист болбойт. Аларды мен айтып атам, салаф салихтин жолу эмес бул деп атам, муюп атат, ээрчип атат. Анан баякы бала айтты, намазымы алып алды да.
Biz эми камат айттык эле намаз окуйлук, куфтанды окуйлук деп атсак, токтош dedi. Токтоп тур dedi. Башта dedi biz өзүбүздүн позицияларыбызды эме кылып албайлыбы dedi бири-бирибиз dedi да баягы кирген бала. Мен силер менен намаз окусам болобу болбойбу дейт да. Кандай эмне кылайлык? Силердин акыйдаңар кандай дейт. Акыйдаңар кандай дейт. Биз айтабыз, акыйдабыз ла иляха иллаллах. Алла бардыгын жараткан, Алла арштын үстүндө, ошондой биздин акыйдабыз дейбиз да. Десек, аның жакшы экен дейт. Аның жакшы экен, бирок дейт, анау мени алып келген конвойлор капырбы, мусулманбы дейт да. Мына мени алып келген конвой офицерлерчи. Солдаттар да, солдаттар алып келет да, жанагы туткунду алып келет да. Мени алып келди дейт, конвой дейт, эки конвой. Алардын командири дейт. Алар капырбы, мусулманбы дейт да. Ошого жооп бергилечи, андан кийин сүйлөшөбүз дейт да. Ал балдар да жакшы балдар өзүчү. Эми кызматыны кылып атат, намаз окуганы бар. Алардын командири менден сабак алат, чыгарып алып, жума сайын бир жолу. Ушулар капырбы, мусулманбы дейт да. Жанагылардын командиринин мектептеги кызы хижапта жүрөт. Биринчи класстагы кызы хижапта жүрөт. Өзү 5 мал намаз окуйт. Исламга умтулган бала. Мен билем аны. Булар айтып атат да, ушулар дейт да. Ошол жерде иштеген үчүн дейт да. Капырбы, мусулманбы дейт. Алар мусулман. Мусулман. Анда мен силердин акаңардан намаз окубайм деди. Эмнеге десе, капыр, булар капыр дейт. Атамбаев капыр дейт. Атамбаевга кызмат кылган булар капыр дейт. Буларды капыр дебеген, силер де капырсыңар деп, бардыгыбызды капырга чыгарып, өзү намаз окуй баштады жалгыз. Ахвал ошого жетти да. Муну ушул эле аяттын түздөн түз түшүнгөндүн натыйжасы. Мына түрктүн балдары эмне деп атат? Билмейсиңби аби дейт. Төттө милисаны алдына коюп алып, элди каалагандай башкарып атат дейт. Алланы түшүргөн менен Куран биякта калып кетти дейт. Өкүм кылып атат. Эрдоганыбыз баш болуп барды капыр билмейсиңби аби деп айтып атат. Мына Куран айтып атат го дейт. Мен лам яхкум. Аятты окуп атат көрдүңөр. Мен лам яхкум бима анзалаллаху фа улайкумул кафирун деп. Мына ушундай идеология азыр дүйнөнүн көп жагын аралап, ихвандар, хизбуттар элди уулап бүттү да. Аябай коркунучтуу ахвал. Ахвал коркунучтуу да. Бирок биздин диний башчылар жеткире албай атат. Мен али ушу маалга чейин мунул аятты бир мечиттен, бир жерден айтылганын, тафсир кылынганын көрө элекмин. Муну аятты. Ушул аятты ушундай окуп туруп, тафсиринен айтып берип туруп, элди мындай агарса болот да, туурабы? Эл эришип кетип атат жанагы террористтерге. Хизбуттарга, ихвандарга эл эришип кетип атат. Себеби алар мына аят айтып атат да. Анан эмнеге биздин дин башчыларыбыз мечиттерден мындай болуп атат? Мына аяттын тафсири мындай, Ибн Касир мындай деген, Табари мындай деген. Мен уга элекмин да ошол нерсе. Ошондой. Тиги баланын эмне болду тиги? Кайсы бала? Ал бала калган, ошол калган, биз анан соттон өтүп чыгып кеттик. Бизди дагы террорист деп камады эле да. Кызык да, террорист деп камаган, мен ага барып террористтерди окутуп атам да. Кайтарып атам да жолунан. Алла Таала сизди атайдан апарганда ошол кайтарсыз. Эми бул дагы тагдырда. Карагыла дагы бир аят. Ва иза кури'ал Кур'ану фастами'у лах ва анситу дейт. Өкүм, бул дагы өкүм да. Бул дагы Ан'ам сүрөсү болуш керек, валлаху алам. Жок, Араф сүрөсү экен. Араф сүрөсү 204. Араф сүрөсү 204.
Ve iza quri'al Kur'anu fastami'u lehu ve ansitu. Eğer Kur'an okulganda un çukpay ukkula deydi. Kur'an okulganda un çukpay ukkula deydi. Namazga barabız, cuma namazlarga. Namaz bütöt, Kur'an okulup kalat. Anan Kur'an okulup kalsa, bul jagı goğur şuur, biri menen süйлөшөт, biri çakırgan. Kur'an okulup atat, süйлөшүп atat da, bardığı ele şonday. Muna ayatka, ökümgö moyunsungan hiç kim jok. Muna Allah'ın çürgömü men öküm kılbagan, bardığı öküm kılbaydı da. Oşo meçteyler baş bolup, namaz okugandar töş bolup, bardığı ne? Kur'an okulganda süйлөшөт, biri menen. Allah düşürgön öküm kaysı, Kur'an okulganda un çıkpagıla da otat. Allah'ın düşürgönü menen öküm kılbay atat bardığı. Fa ulaike humul kafirun bolo, oşolar kafir bolo. Bardığı bir değil, yani padişalardagı bir değil, bizdagi bir değil, ahvaldabız. Anfal suresi. Tağı. Ayet otat Allah Teala 151. Ya eyyühellezine amenu iza laqaytumullezine keferu zahfan fela tuvalluhumul adbarah. O iman keltirgendir, eğer soğuş maydanında kapırlar menen jolугуп kalsaňar, alarga arkyňardy körgözüp kaçpagılar deydi. Sahabaların doğrunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kança jolu cihatga çıktı sahabalar menen. Kebirde çavul kıldı, kebirde kaçtı. Allah Teala kaçpagılar dedi. Uhud'da kaçtı o. Doğru. Uhud'da kaçtı o sahabalar. An kaçmasa nime kılasın? Ahval ağır bolup kalganda kaçtı. Kur'an'da aytıp "Wala tuwalluhumul adbar" arkaňardy körgözbegile düşmanga dep atat. Bullar arkasyny körgözüp kaçtı. Ne boldu? Kafir bolup kaldı o. Kafir bolboyt. Dağı bir ayet Tavba suresinde 84. ayet. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Tavba 84. Bu Peygamberimizge tüzden tüz aytılgan ayet, anın hükümü bardığızga teşelü. Ey Muhammed, sen münafıklardan birisi ölüp kalsa, ağa namaz okuva, ağa janaza okuva deydi. Wala takum ala qabrihi, mürzesinin üstünde turbagın. İnnahum kafaru billah, Allah'a kafir boluşkan deydi. Allah'a, Rasuluğa kafir bolup, fasık, kafir abalda ölüp ketken deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarga namaz okuytile başında. Münafıklar ölse, münafık kim? Allah sırtından İslam'dan amallarını jasayt dağı, içinden kafir. İçinden İslam'a düşman. Oşular ölüp kalsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a janaza okuytile, anan oşul ayet düştü. Ve la tusalli ala ahadin minhum, Allah'dan hiçbirine janaza namaz okuva dedi, anan okuvay koydu. Emi azırkı zamanlarda komünist ölse de janaza okutabız go. Bravo? Münafık emes, komünist. Чистокровный коммунист. Men ateistmin degen adamlar bolsa dagı, kırgız eken namaz okutabız go. Kabir bolup kalatabız. Okugan adam kabir bolup kalatabı? Jok, kabir bolbойт. İnnallaha ya'muru bil adli. Bu qaysı sureden eken? Nahl suresinden eken, bu akırkı ayet. Şunu men bitiriz. Nahl suresinin 90. ayet. 90-91. ayet. İnnallaha ya'muru bil adl. Allah Teala adiletke buyurat. Adiletke buyurat. Adiletli boluşka hüküm kılat Allah Teala. Biz dağı adilet menen hüküm kılışыбыз керек. Özümüzdün çeçimlerimizde. Biz adilet menen hüküm kılış.
оор да бул. Тез эле чыгып кетебиз адилеттен. Нәпсибиз бар, кызыкчылыгыбыз бар, тууганчылыгыбыз бар. Инналлаха я'муру, Алла Таала буйрат адилетке, ихсанга, жакшылыкка, адилетке, ихсанга, жакшылыкка, ва ита'i зил курба, тууган урукка жакшылык кылууга, ихсанды тууган урукка беришке, ва янха анил фахша, жамандыктан кайтарат, фахша вал мункар, мункар иштерди. Мункар иш кайсы? Куранда, хадисте кылба деген нерселер. Ошолордун бардыгы мункар. Ошондон кайтарат. Вал баги яизукум лааллакум тазаккарун. Кыянаттан Алла Таала силерге насаат айтат, эскерсеңер кана дейт. Ушулардын бардыгына биз кээде эме кылып коебуз, аткарбай коебуз да. Адилетсиздик кылып коебуз. Ва уфу бил ахди. Ва ауфу бил ахди дейт. Вадаңарда тургула дейт. Вадаңарда эң биздин алсыз жерибиз. Мынча келемин, күтүп турасың. Звонт кылсаң үйдөн чыгып атат, бирок мен маршруткада кетип атам дейт да. Туурабы? Өз үйүнөн эми чыгып атат. Мен жетей деп калдым, мен маршруткада кетип атам дейт да. Бул жөнөкөй эле нерсе, биздин тилибиздеги жөнөкөй эле нерсе. Жалган сүйлөбөгүлө деп атабы? Куранда өкүм. Биз Алланын түшүргөнү менен өкүм кылбай, нафсыбыз менен өкүм кылып, жалган сүйлөп атабыз. Вадага бекем болла дейт, биз аткарбайбыз. Вала танкузул айман, ошо вадаңарды сындырбагыла дейт. Ба'да таукидиха, аны бекемдегенден кийин дейт. Мына ушундай көп өкүмдөр бар. Куран толугу менен өкүм. Анын ичинде бардыгы бизге тиешелүү, азыр эле айттык, коомго тиешелүү, эркекке тиешелүү, аялга тиешелүү, үй бүлөгө тиешелүү, жамаатка тиешелүү, чоңдорго, кичинелерге, атага, энеге бардыгына тиешелүү өкүмдөр бар. Биз болсо ал менен өкүм кылбайбыз өзүбүздүн жашообузда. Бирок капыр болуп калбайбыз, муну менен күнөөкөр болобуз. Ошондой эле падышалар дагы Алланын түшүргөнү менен өкүм кылышы кыйын да, айрыкча азыркы заманда. Мисалы үчүн Кыргызстан бир Мыктыбек Арстанбек немеге барам деди го, президенттикке. Президент болуп келди дейлик, мисалы үчүн президент болуп келди дейлик. Ислам Куран менен өкүм кыла албайт эле толук да. Андан такубасы келсе дагы, андан алымы келсе дагы, падыша болуп калса Кыргызстанга, анан айтса, мен Куран менен өкүм кыламын десе да, Куран менен өкүм кыламын десе, кыла албайт да азыркы заманда. Себеп дегенде система, дүйнөлүк система, жашоо системасы, мамлекеттер бири-бирине байланып калган. Эгер Куран менен өкүм кыла турган мамлекет кыламын десе, кылышы мүмкүн ичинде. Бирок биз сырт менен кантип, биз жанагы эмне дейт, дотация менен жашап аткан мамлекетпиз го. Карыздар менен жашап аткан мамлекетпиз го, жардамдар менен жашап аткан мамлекетпиз го. Эмбарго кылып коет. 2 ай, 3 айда ал мамлекет талкаланып калат. Анан кээ бир шарттарды коет. Ал шарттар Куранга туура келбейт. Жашаш үчүн ошону кылганга мажбур болуп калат. Жашаш үчүн. Неге дегенде, жашоо адамдын жаны биринчи орунда турат. Адамдын жаны биринчи планда турат. Адам жанын сактап калыш үчүн арамга барса күнөөлүү болбойт. Жанын сактап калыш үчүн айтат, чочконун эти силерге арам, эгер жаныңарды сактап калыш үчүн жесеңер болот дейт. Ошондой эле мамлекеттер аракет кылыш керек. Кудайдын сөзүнө аракет кылыш керек. Колунан келишинче.
болуп атпайбы? Саудия колунан келишинче аракет кылат, мисалы үчүн. Куран менен жашаганга да. Конституциясына жазып алган, биздин мамлекет Куран менен аман кылабыз деп. Конституциясына биринчи башында жазып алышкан. Башкалардын конституциясында жок. Бирок падышасы мусулман. Муфтилери бар. Анан колдон келишинче адаларамда аракет кылышат бечаралар, колунан келишинче. Бирок толук түрдө Алланын түшүргөнү менен өкүм кыла албайт. Же нәпсиге алданат, же башкага алданат, же алсыз болот, кыла албайт. Капыр болбойт бирок. Капыр болбойт. Беркилер болсо эмне деп атат, ихвандар, башкалар, алар капыр дейт. Аларга каршы согуш кыла, курал алгыла, ислам курабыз дейт. Курабыз, биз дагы ислам курабыз деп жүрөбүз. Бирок андай жол менен эмес да. Бүткүл дүйнөдө болот ислам. Бүткүл дүйнө бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башараты да. Башараты. Бирок эволюциялык жол менен болуш керек. Ар кимдин өзүнүн каалоосу менен болуш керек. Зордук зомбулук менен эмес. Ал эми мына партиялардын жолу ошондой зордук зомбулукка чакырат, революцияларга чакырат, төңкөрүштөргө чакырат. Андан эскертип турбасак болбойт. Эгер эскерте турган болсок, анан биздин дейт паланча түкүнчө дейт. Булар айтып чыгышат да. Булардын дагы немеде соцсеттерде немелери бар да. Өздөрүнүн алымдары бар, алым болумуштары бар. Анан айтат паланча түкүнчө мындай деп чыккандар болот. Кандай болсо дагы мындан эскертип коюш биздин вазифабыз.